Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Чубак ажы, мен турмушка ар кандай себептер менен 5 жол үйлөндүм да. 5 жолу? 5 жол. Азыр 5-чи семьям. Анан бирок бала чакам таштаган жерим жок. Бардыгын окутуп, чокутуп. Канча балаңыз бар бардыгынан чогулуп? 23 барбы? 6. Арып тапсыз деле 5 болуп деле. Ömürlerin bersin. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Алла Тааламан мага эмне жаза. Эми мен сиздин жанагы үйлөнгөн тарыктарыңыздын баарын билбейм да таксырым. Эми ажырашуу бул айып деле эмес негизи, эгерде ушундай болуп калса, бирок ошого чейин бардыгы жок. Банан жана күкүктөй болуп эле көрүнгөн жерге бирден баланы бирден катынды калтырып кете берсеңиз себеби жок, албетте күнөө болот. Анан эми балдарды калтырган жокмун деген менен алардын курсагы ток болгон менен атанын өзүнүн тарбиясы бөлөк да. Бала ачкадан ит деле өлбөйт азыркы заманда. Анан жанагы ошол балдарга атанын эне менен чогуу жашагандай бир тарбиясы керек да. Үйдө ата кандай, апа кандай, ата кандай болот, апа кандай отурат дегенче. Анан ошон үчүн мен ошого күнөөлөйм да, энеси жаман болуп калышы мүмкүн, бирок балдар жаман эмес да. Аны ошондуктан балдарга курсагын тойгузуп атам деп берген тыйынына ыраазы болгондой кылып жүргөн эркектерге мен чындыгында мындай бир жаман айтат элем. Эми ал башка балдары бар, башка үй бүлөсү бар. Бирок булар деген топуракка оонап төрөп алган жок да, жана тоок күлүп оонагандай кылып. Ошон үчүн балдарга келиш керек, балдарды учурап жатыш керек, балдарды таз кучактап көрүш керек, жытташ керек, анан атанын тарбиясын көрүш керек. Ошон үчүн бул эркектерди, эгерде менин колумда ушундай боло турган болсо, тирүү туруп балдарынан кабар албаган эркектердин бардыгын мен керек болсо быштырып коет элем. Сен деген тигиге татыктуу эмес экенсиң. Баланы туудургандан кийин чыдап кетип калат экенсиң. Сен экинчи туудурбашың керек экен дейт элем мен. Анткени ушунчалык ачуум келет чындыгында. Кечирип коюңуз, сизге мындай маңдайыңызга отуруп сүйлөп атканым менен, бирок чындыгында балдардын адам катары калыптануусуна алардын ата-энесини чогуу жашаганды сөзсүз түрдө мааниге, чогуу жашабай калган күндө дагы булар ата-энелик макам үзүлгөн жери жок да. Бул жубай эмес, бирок ата сапасы деген сөз бар да. Ошондуктан балдарга ата сөзсүз түрдө келип, аларга көрүп, алар менен отуруп, алар жетелеп, аларды ошол эркектердин жумуштарына көндүргөнгө аракет кылуусу милдеттүү дейт элем. Эми тагдыр, анан тагдыр болгон менен ошого өзүбүз себепкер болуп калабыз. Кудайга шылтаган болбойт, тагдырды өзүбүз жасап алабыз биз. Ошон үчүн мен мындай бир ушундай айтат элем, урматтуу бир тууганым. Эгерде сизге катуу тийсе кечирим сурайм, бирок эртең ушул суроо сизге берилет. Ачка өлбөйт элек, бирок атабызды сагындык, жытын сагындык деген суроо сөзсүз түрдө келет деп айтат элем мен. Аллах ыраазы болсун, урматтуу бир туугандар. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Алло. Улак сизде. Саламатсызбы? Эмнеге аялдар бардыгыңар саламатсыз учурашасыздар, эркектер ассаламу алейкум деп учурашат? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Жана бир теңир чыгып алып, аялдардын саламы мындай, эркектердики мындай деп бөлгөн да, ошого мен таң кала берем да. Кулак сизде бир тууганым, айтыңыз. Жолдошум аял алам деп атат. Эмнеге? Мен алып берсем кандай болот? Сиз алып берсеңизби? Ооба. Анан эртең кайра айнып кетпейсизби? Жок, айныбайм, просто ошол бир эле үйдө жашайлы дегеним да. Жок, кандай кыйын эжем, бир тууганым, кыйын. Аз айта бересиз да. Аял айта берет, кайра кайта берет, эртең көргөндө аны экөө сүйлөшүп мындай көзүн кысып калса, анан ичиңиз күйүп кетип, анан аны шубабарам уруп коюп бели сынып калып шерменде болот. Шарият боюнча мен деле жок, мен намазкөймүн, мен намазкөй болсоңуз деле жок, андай эмес. Намазкөй болсоңуз деле аялсыз да же эркексизби? Аялсыз. Көрдүңүзбү, кызганыч деген бар. Пайгамбардын аялдары деле кызганган. Аялдарга кызганган бул табигый көрүнүш. Ошого намаз окуп атканыңызга Алла ыраазы болсун. Бирок эки күндөш бир үйдө жашаганы болбойт. Анда мындай келип кызматыңызды кылып кетсе болот, бирок экөөнүн даратканасы эки башка, кухнясы эки башка, жана карага. Ошол үйдө атам да, сиз түшүнбөй атасыз. Бир үйдө атпайсызбы сиз, бир үйдө деп? Жок. Бир эле эшикте, просто эмелерибиз, комнаталарыбыз бөлөк-бөлөк. Кухняңарчы, эки башка кухня болобу? Эки башка жок. Андай болбойт. Жок, болбойт. Эки башка кухня, ар бир аял өзүнүн кухнясына өзүнүн ханычасы болуш керек. Өзүнүн казаны, өзүнүн тепкири болуш керек. Анан туалеттери бөлөк болуш керек. Түшүндүңүзбү? Эки аялдыкы. Жуунган жери бөлөк болуш керек, анын жаткан жери бөлөк. Бир короода эки үй болсо болот, ооба, макул. Анан бирок жатканы бөлөк болуп, туалети бир болсо, анда туура келбейт. Душтан бул чыгып аткан болсо, бул жуунуп кирип аткан болсо, аялдардын сезимдерине катуу тиет.
Кечиресиз, сөзүңүздү айтыңыз. Анда башка эле үй алып туруп бөлүп чыгарып коеюнбу анда? Чыгарып коюң, тияка бир күн бар, сизге бир күн келсин. Аны мындай үйдөн чыгарыңыз келип атабы же кандай? Күйөөңүздү. Эми сиз айтып атпайсызбы, может көзүм көрүп кайра мен дагы. Ооба, ошентес. Анткени бул эми бүгүн эле башталган жери жок. 14 кылымдан бери бар маселе. Ошондуктан андай болбойт бир үйгө жашаганын бир тууганым. Ооба. Башка жериңиз дагы үйүбүз дагы чоң болгон үчүн мындай аз киши жашайбыз да, ошого мындай көбүрөөк болсок деген ойдо эметтим эле да. Эми ошо токол алып берсеңиз, төрөй берсе балдардын баарын багып ала бересиз. Толуп кетет баардык үйгө тез эле иншалла. Ошентиңиз. Бактылуу болуңуз. Рахмат сизге.